Ержандын тар бөлмөнүн ичинде күн өткөрүп келе жатканына быйыл 15 жыл болду. Ал башка балдардай короого чыгып, өз алдынча чуркап ойногон эмес. Төрөлгөндө эле тагдырдын оор сыноосуна кабылып, дарыгерлер ага тырышкан өнөкөт оору диагнозун коюшкан. Ержандын энеси Айзада Юнусованын айтымында 15 жылдан бери айкыз оору жана турмуш менен уулу экөө жалгыз күрөшүп келе жатышат. Төрөлгөндөн эле ушундай тырышкан, гипергенический деп коет, тырышкан диагноз коюшкан. Тырышпан, кичине кийинде анча эмес болчу, балам чоңойгон сайын кичине күчөп, көбүрөөк болгонсо да ошондон мындай коркуп эмет экенсиң, анан бала үчүн баарына даяр болот экенсиң. Ошо бир мүмкүн Аллах таалам ошол жактан шифасын берип, ошол жактан эме болуп, бир аз болсо да колясканы таштап, жетелешип жүрүп калабызбы деп ушундай ойлор келип ойлонот экенсиң. Чоңойгон сайын кичине тырышып, неметсе карап отуруп жүрөгүң ооруйт экен, кичине басып алсак, колясканы таштап деп. Акыл эсибиз жакшы, ошо үйгө мугалим эжеи келип окутат, эжелер менен сүйлөшүп окуйт. Мени кетирип, өзү сүйлөшүп отуруп, баарын айтып берип, сабагын окуйт. Кудайга шүгүр, окугандан бери алдыга жылыш болуп, көп нерселерди үйрөнүп, билип. Боюмда бар кезинде көп ойлонуп, көп неш болуп, ушундай болгон, анан кээде ойлоном, мүмкүн ошондон эме болуп калдыбы деп. Көп неш болгон. Кетип калган атасы таштап, ошого аябай көп неш болгон. Ошондон да болуп калдыбы деп, ошондой ойлор кетет. Алар Бишкекте ижарага батир алып жашашат. Мамлекет тарабынан чегирилген жөлөк пулдар күнүмдүк тамак аш жана батирдин акчасынан артпайт. Жакын арада Түркия мамлекетинде атайы дарылоо борбору бар экенин уккандан бери эне баланын көөдөнүндө үмүт пайда болду. Эми маселе баягы эле каражатка такалгандыктан жалгыз бой эне кайдан каражат табарын билбей, калың элге кайрылууга аргасыз болду. Балама пенсия алабыз, персональный ассистент алабыз, ал ошол күнүмдүк эмебизге эле жетип калат да, анан ошол жакында Турциядан көрдүм деп немет таппайм, ошол жака аябай алып баргым келип, аябай немет көптөн бери ошону көрүп, постоянно эме Инстаграмдан карап коем. Бир жылдан бери карап коем, анан ошол жака баламды алып барып келсем деп сүйлөшүп көрсөм, ал жака көбүрөөк каражат керек болот экен, анан андай каражатка чын эле табыш кыйын болуп калат экен да. Анан бул квартирада болсо апамдар, бир туугандарым жардам берет. Ананча ошо 20 миңдин тегерегинде акча керек болот экен. Мындай акча чогулуп, алып барып неметип калсак, бир аз ушундай өзүбүзчө, өз бет алдыбызча жетелешип, маршруткаларга түшүп жүрүп калабызбы деп. Азыр маршруткаларга түшө албайм, такси менен жүрөсүң, такси чакырсаң коляскаң менен батпай каласың кээде ушундай немелер болуп калат. Анан ошол кезде отуруп ойлонуп калам, ошо коляскадан түшүп өзүбүзчө жетелешип жүрүп калсак деп, ошого кайрылып көргүм келип, андай көп акча табыш чындыгында кыйын болот экен да. Анан келечегин эне болуп ойлонот экенсиң, ар кайсыны басып алсак, баары жакшы болсо. Ержандын башка балдардай басып, чуркап кетишине себепкер болом десеңиз, төмөндөгү байланыш номерине кайрылсаңыз болот.